барганда түпкү тамырынан жок кылышыңар керек да. Баягы тукумуну жеп таштайт, өзүнү тутуп жейт, же тукумуну коюп туруп жок кылат, ушундай. Бул чымындар 800ге жакын ашып бизге билинбеген жана билинген зыянкечтер менен күрөшө алат да мына 4 энтомофаг. Ошого көңүл бөлгүлө. Силер өз убагында мында алып келесиңер, күкүрттүн немесинде болот, мында ачып койсоңор болду. Бул уруктук. Мисалы үчүн бир алып келгенде багы эң майдасы эмне? 30 граммадан алып келгениңиздерде ачканда эле 80 миң чыккандан кийин бир 10 күндөн кийин өрдө 8 миллион болуп көбөйүп кетет дагы, ошону паттыратып жей берет. Огороддо 1 гектарга ошол 1 кутушасы жетет. 4-өн алып келип өз мезгилинде коюп берсеңер болду, периодунда. Период размножения, период неме болот да. Анан кийин обязательно баягы дагы мындай илимий эмелерди колдоңула, фермендерди, фермондорду. Мындай илип койсоңуздар, ошол жерге эркеги ургатысы эркегин ээрчип келип, ошо капаска түшө берет дагы, ол дагы азайтат да. Эми толук жок кылып бүтө албайбыз бунучу, бул дагы зыянкечтер дагы көп да, ону менен күрөшкөндөр да көп. Азыр бир күрөшө турганын химия менен өлтүрүп атабыз дагы, а беркилер болсо выживать этип туруп, кайра бизге нападение кылып атат да, ошо химиядан күчтөнүп алып туруп. Ошон үчүн химиядан отказ берип, айтып атам го, ол силер карабаңыздар, мына күчүнө, немесине карабаңыздар. Самый главный ичи таза боло турган болсо, мына ички рынокто өтө берет да бул нерсе. Түшүндүңөрбү? И сыртка дагы кете берет. Ошон үчүн ичиге курт кирип алат го мына. Ошо мөөнүн ичине курт кирип алган, бул вишневая муха деп коет. Вишневая муханы дагы энтомофаг жок кылат. Ону бул эми баягы немеси, гүлдөгөн маалда ошондо кой бериш керек да баягы немелер, чымындарды. Ошолор тутуп жеп таштайт да. Бак 30 грамманын балдары тутуп жеп таштайт да. Ошо вишневая муха Кытайда карантинный немеде, баягы инфекционный эме. Карантинный объект. Ошон үчүн вишневая муха бар жерде Кытайлар неме албайт да. Гилес албайт. Ошону менен Өзбекстан, Тажикстан химиялык жол менен күрөшүп атат, бирок Кытайлар дагы ону жактырбайт экен. Кудай кааласа биз эгип туруп, мына энтомофагтар менен дарылай турган болсок, Кытайлардын эң бай провинцияларында биздин немелер сатылат да. Мен мына ушул немеге Кытай алып келгенмин. Кытай алып келип Facebook'та жүктөгөнмүн да. Кытай келди дагы көрдү эмени. Биздин гиластарды көрүп туруп Кытай өз жагында урмуюп отурду. Анан келип, анан кийин ону Кылполоттон чай алып бердим. Чай алып берип туруп, анан кийин биягынан чыктык өтөгө. Өтөгө чыгып айланып, немеге бардык. Кумайдандан 1-2 гиласты көрүп туруп, ол жерде уже терип кеткен экен, анан Акбал табы деген жерге бардык да. Жолдун боюнда экен. Ошол жерден бир дыйкандын үйүнө кирдик, терелек экен. Клиентти неме кылбай, андай келбей терелек экен, анан ошодон 500 кило пробага алдык ошол жерден. Анан баягы кичине тарелкага салып келип бердик, анан кичине жеп көрдү. Жеп көрүп анан кийин баа тарелканы полностью жеп бүттү. Анан кийин буну яшикти алып кел деди. Яшик канча деди. Кой яшикти жөн эле беребиз да, өзү бай яшик деген анан жеди. Анан кийин түндөсү атасыга звонок этип, ата деди, ушул жактан гилас алабыз деди. Дагы азыр силердин гиласыңарды горный гилас деп туруп 10 юан кымбат коебуз деди да, оптовый ценасын. Анан ошолор араванга көрдүңөр, сортировочный ачты. Ошол Кытай ачты ошону. Ошону биз алып келдик. Кылполоттон алып түшкөнүндө биздики жоер деди. Гиласта. Болду эми талышып алдык, сата беребиз, ошо жерге курдурдук да эмени. Гумус боюнча субашты ошону айтып берсең. Эми гумус боюнча айта турган болсом, бул сөлжан да, сөлжан технический. Азыр бизге Кыргызстанга 2 түрү келди. Бирөөсү старатель деп коет, бирөөсү калифорниец. Калифорниеци баягы кичине гана кызыл сөлжан болот экен, анан бул өтө сук болот экен да. Бул 24 саат жейт экен бул. Токтобой иштейт экен да. Ол көң жейт экен, бул оокаты көң экен бул. Мына малдын көңү, койдун көңү, жылкыныкы, коёндуку кете берет экен. Ошону аябай жейт экен, анан көбөйүшү дагы жакшы экен да. Буну мисалы үчүн 100 та сөлжан жылдын башында 1-январда багып баштасаңыз, жылдын акырында 88.400 сөлжан болот экен да. 100 сөлжан. Эгерде 1000ди баксаңыз 84.000 болот экен. 10.000ди баксаңыз 840.000 болот экен. Эгерде миллионду баксаңыз 84 миллион болот экен да.
Көбөйөт экен. Yamak türlü şu gün satın. Эми биз азыр мынау ысык жактарда, мына немеде ушул жерлерде нокатка чейин ысык жактарда ямочный метод кылса болот. Бирок яманы сөзсүз бетондош керек. Яманын чекесинен келер, чычкан, ондой мындайлар чыгып кетпеш керек да. Кече мына райхан жем способун көрдүк. Ол ошондой кылып бетонировать этип баягы жерде. Соны кылып пескоблок менен бийик көтөрүп туруп, ошол жерге полный үйүп туруп, ямочный метод менен багып атат экен. Узунасы 12 метр дедиби? Ширинасы 2,5 метр кылып яма кылдыр, ошол жерде канча миллион дейт, триллион миллион болуп кеттир да. Ошол жерде багып атат. Кадам жайда. Şu soycular yönünde mandayda. Biz halbuki göngdü içinde bunday semiz kurt görüyoruz mu? Oşol da. Sölcan, onu emес, ol ziyankeş. Onu көрсөңүз сразу öldürüңүz, ol bir taşlaganda ol. Bir tukum taşlaganda ol bir 400 ming, 500 ming de taşla berет. Ondan başka da bir bunday kızıl köp tücüre dolçu. Ol başka, bu Kaliforniya istegen söl жыландын өзү болуп, Göng taşlap koyduğunda. кичинекей болот да. Göm deydi de. Göң жей. Эми Кудай кааласа алам десеңиздер, мына Ошто эле мени немем. Фермам. Ошко келгиле апрелде ачамын. Апрелде ачамын. Ошондо келип алсаңыздар болот. Bunu faydasını ben göngde Эми угуп тургула. 50 kilo göңдү 2 kilo биогумус басып өтөт. 50 kilo göңдө bir канча миллион урук болот. Ото чөп чыгып кетет да. Göңдүн өзүн салсаңыз. 50 kilo бул болсо мындай кылат. 100 kilo göңдү жейт. Мисалы үчүн. Ошодон 60 kilo биогумус чыгарып берет да. Onu bir sölcan, misal için bir sölcan günlüğe 1 gram cep 0,6 gram biyogumus çıkarıp verir. 1 kilosu 600 gram çıkarır. Eğer sizler 10 mingdi bağa turgan bolsaňızlar 10 kilo bolot. Oşol günlüğe sizlerge 6 kilogramdan biyogumus çıkarıp verip turat da. Zaten bir uyga jetişti de oşol. Kışı jayın işleyt 365 gün. Yanan ki misal için 6 kilogram çıkarıp atkan bir aydan keyin уже 10 kiloga çıkar. 10 kilogram çıkarıp atkan уже 18'ge çıkat. 18'den sırasıyla 30 kançaga çıkat. Oşondep köbeyip ketebiret da. Söl жыландындагы өзü köbeyet, biyogumus çıgarusu da köbeyet da. Bunu alıp bağımızlar sözsüz. Sebep degende üstüne hakemin ошол dari-darmekleri менен, çımınдар менен darılasaňızlar azık kerek bolot da buga. Ошонча nerseni egerde immunitet güçlü bola turgan bolsa köp nemelerge turuştuk berelет. A bul bolsa tabiiy bolot dagı bardyk oşoga kerekli kalsiy, kaliy, magniy, marganet, temir bardyk uşunun içinde bar da. Söl жыландын biogumusunda bar. Oşonu işletesizler. Жерге koyursa o Onu mындай da bul degen üy janwary bolup alganda Kaliforniyski sölcan. Bul üy janwary bolup algandagı özünün azıgın tabiiy özü taap jeýelbek. Ақтоғып болып қалғанда. Бұл баяғы берке біздің сөлжандарды дағы балдар теріп көріп, гөңге салып көрді. Өзіне жарашасын жетіген қалған малды жатады екен. Өзіңізге ұқсас екен деп қойды. Болбой таба. Себеп дегенде ол жалқодағы 1000 tası birikip durup даже 20 gram biyogumus çıkarıp veriyor. Tabi bu 1000 tası sizge 600 gram günlüğe çıkarıp veriyor. Bu teknikski de. Bu özünün azığın özü tabi jeyelbeydi bu. Buga bakış gerek. Baladay karaş gerek. Hazır 22 gradusta uyda karmaş gerek. Bunu uyga okşagan temperaturada. Buna şunday jerde Жö баспайт бул. Эч жака кетпейт. Каерге көңүң болсо, азыгын таштап койсоңуз эч жака кетпейт. Жердин өзүнө да кылсаңыз болот. Просто жердин өзүндө болгондо муну келер, чычкан бардыгы билип алат дагы, ошол жерге уя салып алат, кырып таштайт, чичпей эле койбойт, жеп таштайт. Ошонусу апасына да. Onu keyin abarıp tamır. Kıştın günü, mına kıştın günü ake mına. Kıştın günü yama kılsanız bolot, yamaga misal üçün mına uşul yama mına boylu bolot olsa mına kazın ara şu boylu yama. Şu boylu mına ciğer, mına yama. Uzunası şu komnataça, şu uzunası mına komnataça, şirinası mınaça. Betonировать etip bayağı ciğer. Anan uşul cergen ki bardık özüngörden kelingizler. Özüngörden aşkan bayağı çöp, saman, şeker, uydun gömü, pomidordan kalgan savakları, jalbıraklar, anan ki bayağı çirip ketken saviz,
бардық органиканы, нан, бардығын осы жерге сала бересің. Karbon bağlantısı. Кардон қағаз, бардығын ошо ямаға көме бересіңер, ошо ямада иштей берет өздері. Иштей берет, баяғыны полный мынандай күкім қылып тұрып, бардығыны жеп таштайды дағы. Бұның өзінде гумус деген эмес бар да, баяғындай. Силекей. Ошо гумусировать етеді. Ошолда баяғының гумустың içinde бардық элементтер бар. Ошолорду усиливать етеді дағы, көңді шығарып береді. 50 кило көңді, 2 кило биогумус басатты. Ошон үчүн туғандар эч качан огородко свежий апарып эч нерсе салбаңыздар. Сала турган болсоңуздагы жок дегенде 1 жыл чириткиле. Ошон үчүн чириткенде дагы баягыны обогащать этип чириткиле. Мына акемин дарилеринен алып туруп, кадимкидей баягындай гүлгө су чача турган эмелер бар го, брызгылка. Же болбосо мындай дари чача турган бар го. Дари чача турганыңарды дари менен иштеткен болсоңуздар, ону иштетпегиле буну. Сразу өлтүрөт бунукунчу. Отдельный болуш керек да. Шак киесиңер дагы баягы биялигинен трахедерминден жырткыс кылып алып, баягы көгүндүн үстүнө, же болбосо баягы чөптүн үстүнө эски баягындай өзүңөрдөн био отходторуңарга сээп чыгып туруп, ошону бетине кийиз мененби, брезент мененби, же болбосо ак клёнка мененби, кара клёнка мененби жаап койсоңуздар, ошонун тагына процесс жүрө берет. Kompost kısmı da. Компост кылып таштайсыңар. Ошол анан кийин ошону салгыла огородко. Ошол биогумус махсулатын коса өсүрөбүз. Сөл жагында баягын чиритип бүткөндөн кийин салып берсеңиз, сөл жагында жей берет. Анан кийин ошону ошо бойдон апарып өзүңүз иштетсеңиз да болот да. Чиригине. Компост Keyin ajratib olish kerak bu. Ооба, мындай да сөл жагында Ажыратады шода. Сөл жагындын эң ажырата турган немеси жолу оңой. Баягы ямада баары жокты жеп бүткөндөн кийин булар баардыгы жапа-тырмак үстүгө чыгалат да, кып-кызыл болуп үстүгө чыгып калат да. Анан эмне кылабыз? Апельсиндин баягындай китайский апельсинден келген немелер бар го, ящиктер, пластмассовый. Ошого көңдөн толтуруп саласыңар дагы, суудан куюп туруп баягы бетиге тизип чыгасыңар. Баардыгы баягы чыгып алат, баардыгы. Ого чыгып алат. Анан ящикти алып туруп, экинчи ямага сала бересиңер. Анан биякта эч нерсе калбайт уже. Буну алып лопатка менен алып туруп, эмеге саласыңар, баягы. Неме? Эмеге? Келаватка. Келаваттын сеткесине салып туруп, баягы ири-ири мында чирибей калгандары, жебей калгандарын аласыңар да кайра биякка коюп коесуңар. Баягы наркы ямага кошуп бересиңер. Ошо менен жей берет дагы. Буягын алып иштете бересиңер. Сеткеден өткөзүш керек да, сеткеден өткөзгөндө ошондо баягы жебей калгандары камок болуп калып кетет да. Ошолор түшөт буякка. Наркы майда болуп анан иштеткенде да жакшы. Анан буну биогумустун күчүнү көбөйтүш үчүн туугандар, күчүнү биогумусту көбөйтүш үчүн баягы сиз айткан шербет. Шербетти кандай кылат? Биздер жерге эле кылып берет да. Ошол жерге клёнканы салып туруп, шербет кылчу жерге. Клёнканы саласыңар, кадимкидей ямагачы. Клёнканы салып туруп, ошол жерге биогумусту төгөсүз дагы, бияктан сууду киргизесиз. Анан бияктан тарайсыңар демек, агаттерге. Түшүндүңөрбү? Жön sepse boluyor aslında. Болот. Жөн сепсең болот. Буну сепкенде анан көмүп коюш керек да. Буну гумус да бул вещество. Оно испаряется. Ошо испарение болбош үчүн, мисалы үчүн бир помидор болсо, bir помидор 200 граммдык стаканда бирди мында челип аласың дагы, баягы казып туруп, баягы салып туруп, анын үстүнө мында жашырып. Şerbette. Ошол тагына секин ар агатка суу койгон сайын ошол та помидор ошол ноябрга чейин барат да бунун немеси. Күчү. Помидорун кызара берет ошондо дагы таам бере берет, ошондо дагы иштей берет да. Bu kaçan sezon sayın salış gerek bir boluyor öyle. Мына мисалы үчүн 1 гектар жерди ушу бузуп алганбыз, баягынын пачагын чыгарып бергенбиз, кыйнап өлтүргөнбүз. Ошол жерге биринчи салганда 7 тонна салыш керек. Ошондо баягы уже органика болот. Анан кийинки жылдары уже 2 тонна менен иштете бересиңер. Oşunda gülaşka hem salsa oldu. Gülaşka? Var Бар жокко салсаң болот. Gülaşka gün salsa oldu dedi. О, биогумус любой нерсеге болот. Анан баягы мени үйрөткөндөй кылып саласың, түшүндүңбү? Мына сагы кайерге барды. Ошо түбүнө саласың. Айлантырып, мисалы үчүн 20 кило 10 жылдык гилас болсо 20 кило саласың, 20 килону ошо айлантырып 20 жерге көмүп чыгып туруп коюп коесуң. Su koyğanda ile oşamaya kılış gerek mi? Su koyğanda boluyor. Мына суу койгон жериңин жанына саласың да. Ошол эритип, суу менен контакт болуп, пастына түшүп кете берет. А гумусту көмүп койсоң, ол өзүн учурбайт, веществосун жоготуп кармап тура берет. Suun değil oşun çoğun kılıp. Оо, ошондой кыласың да. Эмесем сен баягы айткандай, жок ондой кылып алгын, сен оозу биякта турса, сен мойнуга суу куюп атасың. Ол эч качан канбайт да. Çok açık gerek değil. Оо да, айлантырып казгыла.
Dagı Neme düşünmüyor aldığında. Mesela şöyle söyleyeceğini sizden alıp kettik deydi. Alıp ketkende qancha жылдык көң салыш керек bu? Mına yok svezi gün salvaçlar eşikte turgan mına arabadan alıp çıktınız odardınız eşikte turdu Qancha yıl turgan? 4 ay 4 ay. 4 aydan anan 2 yılga çeyinki 2 yıldan keyin uşu Söljanга жей турган неме калбайт да эрте ана ушу чирип жок болуп кеткен болот да 2 жылга чейин а 4 месяц 2 жылга чейин Geçen Özbekistan bir kanalını karasam 10 gün turuş kerek ana sala verecekti orada. эми Өзбекстанда бок аз ошончо олар кыла берет да бизде көп Bir cümleceyle yaşa kurtar depo etken. Ana şu Sölcan'dan gramı klası uşan basın dili aytıp koysanız misal. мына 1 kilo uyutku Söljan 1000 so'm ana onu alып kelip turup 100 kiloga salasыңар 1 aydan keyin ошо 100 kilo уже жерде уже полностью Söljan болот да 1 aydan keyin ошо Söljan болуп эле жатат Koştan sata verip. Yamağa taşlap koysa boldu ekan. O toğuk çevir söyleyeceğim. Toğuk arasa жакшы көрөт Kışında наркоманда куйт жылы болsun, kışta sırtta bolsun. Kelerme, kelerme. Олар жаап коесуңар үстүн пленка менен бийик кылып жабасыңар жапканда дагы чтобы парникке окшоту. Жок парникке окшойт сөмү өзүнө жабасыңар багыны мүмкүн болушунча үстүгө баягы көңдү үйөсүңөр азыр эми менин Сөлжандарым бардыгы көңгө көңгөн силер мен о немеден 1 тонна алып келгенде Казакстандан фермадан алып келгенимде документальный кылып бардыгын томаждардан өткөзүп алып келип өлчөп өткөзгөн да өткөзүп алып келип неме кылып анан кийин багыкканда мен адашканмын да эми баягы опыт жоктугунан мен хлор суу куюп жүрө берипмин хлор суу өлтүрүп коет экен анан кийин болсо мен жетиштүү азык бербепмин мисалы үчүн ошол 1 тоннага мен болгону бир 20 кап көң алып келип төгүп коюпмун да оны олар баардыгын жеп койгон экен аны билбей жүрө берипмин ачкадан 100 кило калды калганын баары өлүп калды анан ооба ошо 1 тоннадан 100 кило калды анан 100 килодан кайранан кийин ушундай неме азыр вообще көбөйүп кеткен ошон үчүн туугандар туура баккыла 3 тубал багыла химия бербегиле баардыгын мына экология активисттери деп мен сонун группа ачып койгом ошол жерге кириңиздер балдарды айткиле балам кир ушул жака пайданын баардыгы ушул айылда талада жүрбөгүн кайтып келгин Москваны жыйнаштыргын балам мынаяка келгин анан балдарыңарды айткиле ошол окууга барсын мен жардам беремин окуп келсин ушул жерде бир жакшы бир ушу элге кызмат кылган жерге кызмат кылган ошо адис чыксын ошо биздин балдардан дагы ошол туугандарым эми силер менен мен жолугушканыма аябай кубанычтамын эми келген кадамдарыңыздарга ыраазы болуңуздар майли аке Bizim gelişimizde mınavı acımız mınavı aksakal sebep oldu. Biz Karasu'dan geldik. Biz bu okşayan seminerlere kaçkan emes mi ben? Hazır jakşı tahsillerde aldım. Allah'a Bizim ayılda göğüçe pomidoru menen dikkaçılık kılan balдар көп. Mınavı aksakalımızda dikkaçılık kılan. Mınan 3 yıl 4 yıl murun siz aytken bayakında çimundar menen bayakında ziyakeşlerge apar koyup atkan. Anan çekelerindekiler bayakılar kimikatlar menen nime atıştı. Biz hazır pazarga apargan produksiyamızda hiç kim garantiya berelmeydi uşak. Kimikat çaçıldı degen garantiya yok apa. Bugün septi ve erteki pazarga aparıp satıp tutabız. Hazır doğrulardan bardığı oşan nimesinden balıklar. Oşunday nimeni, şu okşan seminerlerde da aylarga eğer mümkünçülüğün var bolsa, genellikle jayılsanlar, bizge okşagan düşünüğü yoktur. Ben dikkaçılık menen boyunca nimet ben, şular meni uğup kalı böyle gelme, kızıldım. Bana jakşı tasir kaldırdı. Oşa okşagan nerselerde rahmat nimetsek. Çok rahmat ağa. Çok rahmat. Ömrünüze bereke versin. O zaman şu sizlerden karşı olsanız da. Şu orada kaydı nemesi kizleşke bir. Oşonu mındayda hazır mına biofabrika açıldı dağı. Anan keyin hazır mında kılavuz. Hazır uşul jerde көрүнүктүү bir жаш patriot bir жигит. Kimdi выбирать etебиz dağı? Hazır Batken Bağbanlar birimligi açıldı. Leylek Bağbanlar birimligi açıldı. Kadamcay Bağbanlar birimligi açıldı. Emi mına uşul Kızılkıya
Bağbanlar birimdigi açılsın emi. Bu yerge bir aktivni nemeni düşüngön, internette düşüngön, şunday bir жақсы bir balаны dayındap bardığınızlar oşonun nomerini жазасыздар WhatsApp grupaga giresizler. Oşol жерден кейін обсуждение, oşol жерден кейін бардық işler жүрөт да. Qana kimdi şaylap Bana beremiz? özü bu, anası bala Abi kim olur? Telefonda, WhatsApp'ta daim oturan adam olsa. Misal için ben talağa çıkan zaman karasam köşette bir kurt жүрөт misali. Şol telefonga sökөt tartımdan grupaga taşlayın da. Bana ne degen kurt, men kant көрөшсөм болот деп суга берет да. Ошого бул группа башчысы ошого жооп берип туруш керек. Ол группада агроном да болот, ветеринар да болот, бүт адистер болот. Men bolobun, akam bolot o grupalarda. Сразу жооп ошого. Сразу. Жаштар телефонда иштеген адам. To'xtab tur deyizdagi nima? Ablaka. Yoki erta bilan kutkun saga 3 litr biyaligin keldi, ketdi. O'sha mancha prosent qilib seversin, o'shadan qutulasin deydi. Operativniy решение bo'ladi-da. Anan keyin ministerga chalish kerak, ministerdan zamga chalish kerak, zamanan keyin o'g'a chalish kerak, bugacha. O qurt bizni jeb qo'yboy, bu o'g'a chey. Kelinglar, davay, tayinlangilar, biroving bo'lg'ilar. Ben polvon, tur sen. Tur hadi. Sen bo'ladi. Oting kim? Ha? Joldaş. Ha. Joldaş nomeringni ayt eliga. Bo'ldi, xizmat qilasin eliga. Yozg'ilar nomeringni. WhatsApp'ta kaçça? WhatsApp'ımды ber, WhatsApp'ta grup açarsın. Ha. Ala bu kadar Nol kaça? Qaynalıdan bardan endi. Yaxshi. Qurutuş yolu qanday şu hiç. Quritish yo'lini bu yoqdan so'raysiz. Kecha rosa sonun qurita turgan apparati bor ekan, ko'rsatib. Hazır aytib. Hozir aytib. Nomerni aytib qo'ying. Joldaş ayt. Nomerni aytib Joldaş. 777 80 33 02 ekan. Joldaş. Joldaş aytsın mı? Facebook kullanıcılar Kızılkıya'daki grupa açıldı. Joldaş'ın numarini yazıp alınızlar. 0777 80 33 02 iken. Grupaga giringizler. Hem bu grupanın жақсылығы ушул ziyankeşler менен birge күрөшөсүздөр да. Группанын жақсылығы бул жамаатташтык иш болот. Misal üçün köçöt alıp atkanda dagы misal üçün maslahat kılasыңар da. Öy, neme? Ablaki? Ya nerge bir köçöt geliptir dos. Сүрөткө тартып жөнөтөбүз. О көрөт да, мен буну таныймын, будан 10 marta köçöt алганмын. Результат болду дейсиz. Sözünüzü koşup koyun. Sen Koşup bilinет grupa da. açılganda grupada bizim maksat şun yegin, ekologiya, söyleyeceğim, şunlara boş gerek. Baba. Ana siyasattaşı Tuğmanlının mene kutuktayım diye. Başka gerek olacak. Boşta Evet. yani siyasattaşkanlar için grupada Şart çıkarasın, 10 gün koşmay koyasın, çalınıp gelet, 1000 so'm ştraf. Yok onu ya ayıp koş gerek. O, aytıp koy. Sayasatты koştu 1000 so'm ştraf. Emese vapşa koşulbay. Düşündün mü? Oşanda koşulbay. İşte duran dikanda misali Pravilalar жазып koyuyoruz, hazır bardık pravilalarda bir de kılavuz, bardık rayonlarga.